Кыргыз эли байыркы мезгилден бери эле жашап келе жаткан улуттук оюндар менен сыймыктаналат. Мисалы көчмөн жашоого байланыштуу оюндар. Мындай оюндар эл арасында намысты алдырбаган чыныгы эрлердин чыгуусуна шарт түзгөн. Мына ушундай оюндардын эң улуусу болуп көк бөрү саналат. Кыргыздар өзү баатыр эл, көчмөн эл, жанагындай жоокер, аскери элдер болгон экен да. Анан алар мүмкүн жанагы казатка аттангандабы же аңчылыкка чыкканда баардыгы жаш жигиттер, жана күчүнө толуп турган балбан жигиттер, эркектердин баары тең согушка жанагындай аң улоого чыгышчу экен дагы. Айылдарда, кыштактарда кар-картаңдар, кемпир-чалдар, балдар, кыздар калыш экен да. Алардын баары эми үйдөгү мал жандыкты карап, ошолорду карап, эркектерди, эр азаматтарды күтүп турушчу дейт. Анан алар мүмкүн 6 айлап, 1 ай, 1 жылдап баягы үйлөрүн таштап кетип, казаткабы же жанагындай аңчылыкка кетип, көптөн кийин бир нече убакыттан, көп убакыттан келгенче айылдагы мал салын баарын тең карышкырлар, бөрүлөр кырып кетишкен да. Азыркы учурдагыдай эле тийип атпайбы? Ошондой кылып элдин мал салын баарын тең карышкылар келип, көк бөрүлөр да, алар келип кырып кетишкен. Анан ошондой элдер баягы кемпир-чалдар колунан эчтеке келбейт, эркектердин баары тең, эр азаматтардын баары жок. Анан айыл эткенде баягы кырып кеткен койлорду карап, анан карышып каргылып, карышып калгыр деп ушинтип каргашышкен да, карышкырларды болду, көк бөрүлөрдү. Ошондон жанагындай карышып каргыл деп бөрүнүн бир чети карышкыр деп атпайбызбы? Карышкыр деп ошондон калган дейт. Анан баягы эр азаматтар үйүнө келгенде эмне болду? Биз ушинтип бөрүлөр, карышкырлар келип, биздин койдун баарын кырып кетти, мал жандын баарын кырып кетти дегенде баягы эркектердин, баатырлардын баары кайра курал жарактарын алып алып, кайра эми ошол карышкыларга аңчылыкка чыгышчу экен да, өч алыш үчүн. Барып ошол жерде жанагындай жаа менен атабы, найза менен сайып, же кылыч менен чаап, карышкыларды чаап, ат үстүндө чаап баратып, таяк менен башка чаап, карышкырларды ошол жерден өлтүрүп, же болбосо чалажан болгон карышкыларды оозун көтөрүп, оозун таңып алып, бири-бирине ыргытышып, ушундай бир жиндери келип чети моокуму канганча пас беришип ушинтип турушчу да. Карышкыларды бири-бирине ыргытып, пас беришип, ойноп чыккан экен. Ошондон көк бөрү деп оюн ошондон калган дейт да. Улуттук көк бөрү оюнун кайра жаратуу идеясы 1995-жылы Манастын 1000 жылдыгында атактуу Ашхабад, Самарканд, Ташкент, Жамбыл, Бишкек, Талас ат марафонунан кийин пайда болгон. Ошол эл аралык ат жарышта кыргыздын аргымактары жеңишке ээ болгон эле. Андан көп узабай көк бөрү федерациясы түзүлүп, оюндун жаңы эрежелери иштелип чыгып, көп өзгөртүүлөр кирген. 95-жылы мен Манас менге ошондой карата чоң баягы койгон болчумун театральный представление. 4,5 массовка, 500 атчандар, 2,5 саат ушундай оюн болду. Манастын баарын маанисин көтөрүп көрсөттүк. Президент Немирел, президент Гейдар Алиев, президент Акаев, Федерика Майор, Чыңгыз Айтматов баары ошо тиги трибунада отурушуп, көз тиктеп карашты. Анан ошол убакта супермарафон деген болчу. Супермарафон ал баштап, Ашхабадтан баштап, бир ай ошо 20 атчан ошол жолду жүрдү. Анан эң акыркы финиши ошо Манастын ордосу Таластагы болду. Чоң майрам болгон.
Анан кийин мен ойлой баштадым, дагы эмне кылыш керек биздин ушу көтөргөнгө. Баягы эски салт оюндар анан эсимде келди, бала кезимде көргөн кимди улакты. Анан бирок өзүмө айттым, андай болбош керек, надо цивилизованно, чтобы была игра. Анан ойлоп, анан чыгардым. 250 метр узундугу, ортосу туурасы 80 метр. Анан кийин мага биринчи улакчылар айтты, Кайырбек, Самый, Ташбелек, эң биринчи биздин оюнду баштаган. Алар айтты, ой байке, ушу тар жер, кантип эле ушу тар жерде ойнойбуз. Мен айттым, баштагыла, көрөлүк. 10 мүнөттөн кийин мага Кайырбек атты чаап келип, айтып атат, моундай сонун болду, супер болду деп. Байке, кандай жакшы оюнду сиз чыгардыңыз деп. Негизги эрежелер киргизилгенге чейин оюндун жүрүшүндө Тайгазандын ордуна тегерек чыйлы ойнолгон. Бирок оюнчуларга абдан ыңгайсыздык жаралып келген эле. Кийинчерээк Көк бөрү оюнунун өнүгүүсүнө жараша оюндун шарттары эле эмес, Тайгазан ыңгайлаштырылып, бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп келет. Илгерки мара болчу. Мара, ташпы, желекпи койгон, ошого таштап келчү. Эч кандай кызыгы жок. Эгерде дарбазага киргизсе, баягы футболдой, топту киргизет, же хоккейде кичинекей дарбазага киргизет. Бизде дарбаза болбойт да, мүмкүн жок. Жерди чийип ойнотуш экен. Ошондон мен ойлодум, ушу Тайгадан илгерки баягы Кыргыздан биринчи улакчылар келгенде менден сурашты, бул эмне дейт. Мен айттым, казан, Тайгазан, чоң казан. Эгерде 5 бармак келсең, жегин келсе, же курдак, ошонун ичине киргизгин ошо улакты. Андан сага пайда болот. 2 самосвал алып келди, анан тиги топуракты тосту, анан кийин мен айттым, ошо ичине давайте казгыла. Казып, я посмотрел, это высоту посмотрел, вот так вот высоту. Она бир ачанда келгин деп, посмотрел и так далее. Вот померил, потом стали трамбовать, внутри его вытрамбовали. Анан кийин баягы ачандар келсе сыртка, Тайгазан сыртына тебелеп кетет да, вообще калбай калат. Анан сразу же мен оюма келди, жаныбызда, ушу стадиондун жаныбызда бир автобаз болчу. Дайым эле өтүп баратканда, ушу баягы эски покрышкаларды көргөн болчу. Анан айттым, давайте, тез алып келгиле, покрышкаларды. Анан сала баштадым. 20 жыл ошондой баягы покрышка менен ушу ойношту. Биринчи дүйнөлүк көчмөн оюндар баштаганда уже сделали чехол. Көк бөрү оюну кыргыз элинин тез элтеден муунда муунга өтүп маданий мурас катары сакталган улуттук оюн. Бирок ошол маданий мурасыбызды аздектеп сактап калуу максатында ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизүү Кыргызстандын атынан сунушталган. 2017 жылдын 7 декабрында Көк бөрү боюнча маселе Түштүк Кореянын Чежу аралында өткөн материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөт аралык комитетинин 12 сессиясында каралган. ЮНЕСКОнун материалдык эмес тизмесине киргизүүгө даярдыкты 2013 жылы көрө баштаганбыз. Манас 3 жылга киргенден кийин дароо ошол эле жылы Көк бөрүнү киргизели деген ниет болду. Бирок бул өтө татаал. Ушул башка маданий мурастардын ичинде Көк бөрүнү киргизүү өтө татаал жана кыйын иш болду. Эми үчүн дегенде бир нече өлкө, мисалы Коңуш Казакстан өлкөсү, Афганистан өлкөсү, Тажикстан, ушул өлкөлөрдүн көбү Көк бөрү өз аттары менен ойношот экен. Алар дагы мындай аракет кылышкан. Бирок кыргыздар деген тезирээк
тыканыраак иштешип 2014 жылы муну сунуштаган. Жалгыз бир нече өлкөнүн атынан эмес, жалгыз Кыргызстандын атынан сунуштап киргизгенбиз. Биринчи сунуш киргенден кийин бир нече талаш тартыштар чыга баштады. Талаш тартыштар эмнени тегерегенде болду? Көкбөрү бул деген өтө катаал оюн. Бир нече кыйынчылыктарды жаратат. Мисалы, биз эчки болуу, кой болуу, торпок болуу, аны курмандыкка чалып жатабыз. Анан ошол жаныбарларга кыямат көрсөтүп жатабыз деген батыш түшүнүгүндөгү көз караштар айтылды. Биринчи жазган сунуш бир нече сынга алынды. Ошол сынды биз талдап көрүп, дагы башка топ иштеп, дагы бир сунушту жасады. Ошентип атып, акырындап бул көкбөрү сунушун жылдырып атып, 2013-тө баштасак, акыры 5 жылдын ичинде 2015 былтыр 17-жылы бул ЮНЕСКО тизмесине кирди. Ал эми көкбөрүнү дүйнөлүк деңгээлге алып чыгуу үчүн Көкбөрү Федерациясы 2016-жылы жасалма улакты колдонуу демилгесин баштаган. Жыл сайын өтүүчү 3 турнир бар, чоң турнир. Алар дайыма мына Бишкек шаарында, Акулат майданында буга чейин өтүп келчү. Ошол 31 август президенттин кубогу, ага чейин 9 май улуу жеңиш күнүнө карата жана ошол 21 мартта Нооруз күнүнө карата. Ошол 2016 жылы мен бардык ошол 3 оюнду баяндап, ошол Акулат майданында болгондо, эгерде жаңылбасам 9 майда болушу керек эле, же 31 август. Ошол 2 турнирдин бирөөсүндө бизде көкбөрүнү өнүктүрүү боюнча атайын ушундай ЮНЕСКОнун сунушун аткаруу үчүн буга чейин биз жалаң кадимкидей серкени союп улакты тартып келсек, ошондо жанагы муляж, жасалма улак менен тартуу тууралуу бир пикирге келишкен оюнчулар жана ушул федерация, Көкбөрү федерациясы. Бирок иш жүзүндө ошондо Акулат майданына киши батпай, аябай күйөрман көп болуп турган учур болчу. Ошондо жасалма улакты алып чыгышты ортого. Алып чыккандан кийин оюнчулар ошол улакты тартып баштады. Баштаганда бир 10 мүнөттөй ошол улакты тартышты да. Жерден эңип алган оңой, анан такымга басып алса, чыкпайт, анан бир кукла сыяктуу, бир кандайдыр оюнчук сыяктуу таасир калтырып, жанагы күйөрмандар ошондо муляжтан жанагындай кадимки серкени тарткан улактагыдай ырахатты күйөрмандар албай калды дагы. Ошондо Акулат майданында ызчуу чыгып баштаган да. Анан эмне үчүн кадимкидей эле улак тартышпайсыңар, серке тартышпайсыңар, анан ушундай жасалма бир нерсени алып чыгып алып, биз деген негизинен ал жака акча төлөп киришет да, биз деген атайын акча төлөп ушул оюнчукту ары бери тартканыңарды көргөнү келдикпи деп аябай чоң ушундай ызчуу чыкканда ал жерде оюн токтогон. Бирок көкбөрү дүйнөсүндө Асылбек Өзбековдун кадыры аябай чоң, ал дайыма ошол ат майданда алып баруучу болуп сүйлөп турат. Анан ошол Асылбек Өзбеков чыкты, урматтуу туугандар, мекендештер, биз көкбөрүнү өнүктүргүбүз келет. Бир убакта улакты деле жөн эле мындай жерге тартчу азыр мына тайказандарды уюштурдук. Ошондон кийин жаңы эрежелер кирди. Эми дүйнөлүк деңгээлге алып чыгабыз десек, биз муляжды колдонушубуз керек. Анткени дүйнөлүк жаныбарларды коргоо уюму бар, алар ошондой өздөрүнүн жанагындай кайчы пикирин айтат депчи. Бирок эл аны түшүнгүсү келген жок. Жок, биз кадимкидей эле эл катары буга чейин көрүп келген ушул серкени союп, ошону тартабыз. Ошондо Асылбек Өзбеков өзүнүн кадырын салып көрдү, күйөрмандар болбой койду. Аянтка чыгып келип, ошол жанагы жасалма улакты келип тартып, көтөрүп кетишти да, эл жака, трибуна жака ыргытып, ошол жактан жанагы жасалма улакты тытып салышкан да. Биринчи сунуш болгондо биз бир гана улак менен ойномой, ошол эле учурда мисалы Жалал Абадта кээде торпок тартышат экен, торпок менен ойношот экен, күчтүү топтор. Ушундай нерселерди биз билдиргенбиз. Жаныбарлар ооба ырымдалып курмандыкка чалынат, андан кийин оюнга катышат, андан кийин кайра жеңген топ муну өзү урматтаган адам болобу же үй бүлө болобу ошого сунуштайт. Бул деген тамакка айланат деген мындай бир өзүнүн бир өз ара байланыштарын көрсөткөнбүз. Кийинчерээк сындар түшкөндөн кийин жана муляж деп атпайбызбы, жасалма бир затты киргизүүгө
мажбур болду Кыргызстан. Бирок биз деген бир гана муляж же бир гана жаныбар дебестен экөө тең мүмкүн деген мындай кенен бир сунушту жазганбыз да. Бүгүнкү күндө көк бөрү ат менен ойнолгон оюндардын даңазалуусу десек жаңылышпайбыз. Бабалардан калган мурасты кыргыз азаматтары урпактарга калтырып келе жатканы менен сыймыктан сак болот. Атка минип өзүнүн зиректигин көрсөткөн бул жаш жеткинчек Эржан болгону 3 жашта. Бирок кыргыздын агылтыдан келе жаткан ата салтын улаган улуу оюнга кызыгып, айрым учурда ат минип көк бөрү оюнун ойноону кыялданат. Биздин каармандын атасы баласынын атка жакын, улуттук оюндарга кызыгуусу зор экенин айтып сыймыктанды. Баягы атанын жолун жолдойбу же кандай экенин деле билбейсим. Биз да ата жолун жолдоп кеттик да, атабыз улакчы болгондон кийин кыйнабайбыз деле, өзүнүн көңүлү улакты. Бирок өзүнүн казыртан жүргөн мүнөзү ошондой да, улакчыныкындай. Үйдөн ат минбей калса жана жыгачтарды ат кылып алат. Атты көрдү болду, атка жабышат сразу эле. Күнүгө ат минет, бирок жок, коркпойт. Ат минбей калса үйдө бир эшек бар. Болду, эшек минип эле, минтип басып эле улакчыдай. Мүнөзү ошондой да, казыртан эле. Көк бөрү оюнунда оюнчу менен ат айкалышып, бири-бирин өтө жакшы түшүнүшү керек. Ар бир атка өзгөчө кам көрүлүп, тапталып үйрөтүлөт. Айрым учурда ат туура эмес тандалып калганда мыкты чабандес болсо дагы жогорку деңгээлде ойной албай калышы дагы мүмкүн. Жылдыз келишкенде кандай? Бул ат өзүңө келип калат. Келгенде ошо улакка ыңгайлаштырып, улактын үстүнө алып барат ошол ат. Ошол ат менен аласың, ошол ат менен казанга да саласың. Бул жана бири-бири менен коюшуп атканда бул сени салып бербейт башка аттарга, бул өзүн тосот наоборот. Ошо өзүн тоскон маалда ошо ыңгайлаштырып эңип кетесиң да, ошо аттын күчү мененчи. Улакчы негизинен ат адамдын канаты деп коет, ошол сыяктуу эле улакчыларга биринчи кезекте аларга татыктуу ат керек. Канчалык мыкты балбан болбосун, канчалык жакшы еңген, ошондой эле такымда жакшы басып жүргөн чабандес деле, эгерде аты өзүнө татыктуу болбой калса, өзү каалаган оюнду көрсөтө албайт да. Бул бир жагы, экинчи жагы ошол жакшы атка жакшы ээси керек. Андыктан ат дагы жакшы жана улакчы дагы жакшы болсо, ошол бири-бири менен айкалышып, өтө жакшы результат көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Бул биринчи жагы. Ал эми экинчи жагы, кээ бир аттар бар, ал чабандес тандабайт. Кайсыл чабандес отурса, кадимкиде өзүнүн буга чейинки мүмкүнчүлүгүн колдоно берет да. Кээ бир чабандестер бар, алар дагы ат тандабайт да. Бирок ат тандабаганы менен баары бир ошол акыркы жыйынтыкка ал түздөн түз таасир берет. Ошондуктан улакчы менен чабандес бири-бирин жөн гана бири-бирине шайкеш келбестен, ошол эле учурда бири-бирин түшүнүшү керек, бири-бирин бир туугандай, бири-бирин ушундай ата менен баладай бири-бирин ушундай түшүнүп, алардын көз карашын, кыймыл аракетин билиш керек да. Себеби мисалы үчүн жерден улакты эңип атканда, ал жерде жанагындай сүрмө топ келип калат. Дал ошол ээси кармаганда улакты ат бутун кое берет да, эгерде үстүнөн басып алган болсочу. А башка атаандаштын бирөөсү ошол улакты тартып атса, ат бутун кое бербей басып турат. Ушунчалык акылдуу жана көк бөрүгө көнгөн аттар бар. Улакты жерден эңгенде түз эле алар тайгазанды көздөй сызып жөнөйт. Бул дагы өзгөчө көрүнүш, мына ушул аттардын деңгээли да. Андан сырткары таза кандуу аттар улакка жарабайт. Алар ушундай жарым таза кандуу болуш керек. Себеби таза кандуу аттардын ушундай жүрөгү тоодой эмес да. Алар тайгазанды көздөй монтип сүрүп барып, сүрмө топту барып сүзүп кирип барганга таза кандуу аттарда андай сапат жок. Ошондуктан жарым таза кандуу жана руху күчтүү, ушул кыргыздын чыныгы мырзаларына мүнөзү ошол мырзаларына окшош болгон аттар гана улакка жарайт. Элибиз көз карандысыздыкка карай улуу жолдо улуттук маданиятын жоготпой сактап келгендей эле көк бөрүнү дагы унутушкан эмес. Албетте, көк бөрүгө тыюу салынып, анын жок болуп кетүү коркунучу алдында калган күндөр да болгон. Ал мезгил улуттук өз алдынчалык колдоого алынбаган совет мезгилине дал келген. Бирок кылымдарды карыткан оюн баардык сыноолордон татыктуу өтүп, ушул күндөргө чейин сакталып, кыргыз элин бүткүл дүйнөгө даңазалаган оюн катары жашай берет. Çılgınca çigitler atırlar gülüktür Kaygazancı dolduran karın olmuş bilektir Sana bulmuşum kara güç
Yaşı göbüydü kulağın sala düş Bu baylar